мындай да, Алла мени кайгы кападан, гамдан, жүрөктүн сыгылуусунан сактай көр деген дуа. Ушул дуаны көп айтыңыз. Же болбосо, мүмкүн болсо, көп убакытка чейин келме айткыла. Ла илаха иллаллах келмесин көп айтса, адам бат эле сыгылыштан чыгат иншалла. Да, курбум жолугун чечкиси келип атат, чечип салса кандай күнөө болот? Жолуктун фазилетин баарын билет, бирок өзү кыйнап эле кийип жүрөт. Жолугун жакшы көрбөй, парз деп дейт. Эми мындай да. Чечиш, чечпеш, кийиш, кийбеш, бул ар бириңердин өзүңөрдүн колуңарда. Мен молдо болуп турсам дагы, мен айтам, ооба, жолук салынгыла. Жолук салынбай койбогула деп айтпайбыз. Жолук парз деп айтышыбыздын себеби бар. Бул менин буйругум эмес, бул Алланын буйругу. Сен өзүңдүн мамилеңди Алла менен чечесиң уже. Түшүнөсүңөрбү? Ошол себептен бир дагы молдо жолдо жолгузак кетип баратса, эмнекен, жол салын деп айтпайт. Сенин ишиң ал. Карындашым өз ишиң. Бирок жол салынганын фазилети ушул. Алла ага салкын жел берет деп айткан. Мен бир жолу мындай кылдым. Өзүм да жана любопытный Варвара деп коет го, мен ушундаймын. Бир нерсе болсо текшерип баштайм да ондай. Анан мындай кылдым. Бир эме менен 4-5 жолго жок эже менен ысып атасың дедим. Жайдын чилдеси ысып атасың десем айтат, ооба ысып атам дейт. Кайбай тердеп атам. Салфетке берип койдум. Аябай ысып атасың, ооба ысып атам. Анан кийин 4-тө туруп калды, суроо деген билесиңер да. Анан кийин бер жана 4-тө 5-ө жол чаңел. Ысып атасың, жок деди. Ысып атасың, жок, ысып атасың, жок. Салфетке жок, сөз кереги жок деди. Мен ошондо субханалла, мен мындай нерсе эң чоң акыйкатка эме кылдым.